Бүгүнкү күндө Астанадан Актөбөгө жиберилген дарыгерлер Үмүт балдар үйүндөгү 6 кызматкерге мүмкүнчүлүгү чектелген жаш балдар менен кандай иш алып баруу керектиги боюнча окутууларды жүргүзүп жатышат. Адистердин айтымында буга чейин нерв оорулары менен жабыркаган балдарды реабилитациялоо жылына бир ирет Астанада жүргүзүлсө, эми мында ай сайын керектүү жардамдар көрсөтүлүп турмакчы. Астанадагы реабилитациялык борборлордон келген адистер тажрыйбасы менен бөлүшүп, биздин кызматкерлерге бир жумалык окутуу иштерин жүргүзүштү. Мындан ары бир топ нерв оорулары менен жабыркаган балдарыбыз кезек күтүп кыйналбастан, кайсыл убакта болбосун дарыгердин жардамын ала алышат. Андан сырткары балдарды реабилитациялоо үйүндө Монтессори бөлмөсү да ачылды. Мында балдардын жөндөмдүүлүгүн арттырып, үндөрдү, түстөрдү айырмалоону үйрөтөт. Бул жердеги материалдардын басымдуу бөлүгү Үмүт балдар үйүнүн кызматкерлери тарабынан колдо даярдалган. Логопеддин айтымында балдар бул бөлмөдөн айлана чөйрө менен байланышта, бири-бири менен жакшы мамиледе болууну үйрөнүп, сүйлөө жөндөмүн өстүрүшөт. Азыркы күндө Үмүт балдар үйүндө 60 бала тарбияланат. Алардын 21 ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендер.